Орусияда төрөгөн баласын таштап кеткен кыргыз кызына сот өкүмү чыкты. Октоп жаткан адамдын керебетинде Баурубең жарылды. Президентке сен кимсиң деген сөз айтыптыр. Тилинин азабын дагы тартат. Жана башка жаңылыктар түрмөгү видеого лайк басып, Манас ТВ каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. Кимсиң деп чыгыптыр президент. Сен кимсиң? Сен кимсиң деп президентке ушундай сөз айтып чыгыптыр. Ай туугандар, өзүбүздүн президентибизди, мамлекеттин башчысын сыйлай албасак, биз кандай эл болдук? Тилинин азабын тартат ошол киши дагы. Мен эл алдында мен ачык айтам. Эч качан бирөөнүн артынан бир жерге бекинип алып айткан адам эмесмин. Ачык айтып коеюн. Ошо Мадумаров тилинин азабын тартат. Камчыбек Ташиев Мадумаров тууралуу бүгүн 31 октябрда Ош облустунун Оокат шаарындагы Төрөт тилкелүү унаа жолдун ачылыш аземи өтүп жатат. Турмуш басылмасынын кабарчысы билдиргендей, ачылыш аземге министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев, транспорт жана коммуникациялар министри Абсаттар Сыргабаев, президенттин Ош облусундагы өкүлү Элчибек Жантаев, Ноокат райондук администрациянын жетекчилери жана министрлер кабинетинин төрагасынын кеңешчиси Нурлан Сулайманов катышууда. Иш-чаранын жүрүшүндө сөз сүйлөгөн Камчыбек Ташиев адаган Мадумаров боюнча да айтты. Президентке сен кимсиң деген сөз айтыптыр. Президентибизди, мамлекетибиздин башчысын сыйлай албасак кандай эл болдук? Мамлекетибиздин башчысын күнү түнү элим жерим деп иштеп жаткан болсо, анан биз аны сен кимсиң деп тоготпой, бетине ушинтип сүйлөп жатсак, биз кандай эл болдук? Ошондой тартипсиздердин баарын жоопко тартышыбыз керек. Аларга президенттин ким экенин, президенттин элге кантип кызмат кылып жатканын, президенттин эл үчүн жан үрөп, чуркап иштеп жатканын көрсөтүп коюшубуз керек. Ошол киши тилинин азабын дагы тартат. Эл алдында ачык айтам, эч качан бирөөнүн артына бекинип алып айткан эмесмин. Мадумаров тилинин азабын тартат. Тилинин азабын тартып жүрүп, депутаттыктан да кетти. Тилинин азабын тартып жүрүп, элден дагы чыкты. Эми дагы асылып жатат. Ошондуктан ар бирибиз өзүбүздүн тилибизге, айткан сөзүбүзгө ээ болуп, жооп беришибиз керек. Мына ошондо гана өсүп өнүгөбүз, деди Ташиев. Тилинин азабын тартып жүрүп, депутаттыктан да кетти. Тилинин азабын тартып жүрүп, мына элден дагы чыкты. Эми дагы ушундай асылып атат. Ошондуктан мен туугандар, өзүбүздүн президентибизди, мамлекеттин башчысын сыйлай албасак, биз кандай эл болдук? Өзүбүздүн мамлекетибиздин башчысын ушинтип күнү түнү элим жерим деп иштеп аткан болсо, анан биз аны сен кимсиң? Сен кимсиң деп тоготпой, бетине ушинтип сүйлөп аткан болсок, биз кандай эл болдук? Ошондой тартипсиздердин бардыгын жоопко тартышыбыз керек. Президенттин ким экенин, президенттин элге кантип кызмат кылып атканын, президенттин эл үчүн жанын үрөп, чуркап иштеп атканын көрсөтүп коюшубуз керек аларга. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар, имплантация жасайбыз. Протездөө, металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2, байланыш номеру +7 925 103 22 55. Орусияда төрөгөн баласын таштап кеткен кыргыз кызына сот өкүмү чыкты. Орусиянын Санкт-Петербург шаарында 34 жаштагы кыргызстандык кыз төрөлгөн баласын төрөткананын жанына таштап кеткен ага сот өкүмү чыкты. Бул тууралуу Санкт-Петербург шаардык сотунун басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, ошол жылдын август айында 34 жаштагы жаран ул төрөп, төрөт үйүнөн уруксатсыз чыгып, ымыркайды көчөгө калтырып кеткен. Шаардык сот өмүрүнө же ден соолугуна коркунучтуу абалда өзүн өзү сактай албаган адамды атайлап жардамсыз калтыруу менен күнөөлүү деп табып 300 суткага мажбурлап жумушка тартуу өкүмүн чыгарган. Айыпталуучу күнөөсүн мойнуна алып, баланы таштагандан кийин наристенин абалын байкап, көзөмөлдөп турганын билдирген. Ал эми баланын абалы канааттандырарлык деп табылган. Милиция Нурлан Мотоевди кармады. Нурлан Мотоев улуттар аралык кастыкты козутууга шектелип кармалды. Бул тууралуу шаардык милициядан билдиришти. Милициянын маалыматы боюнча Мотоев өзүнүн Инстаграмдагы баракчасына видео чыгарып, анда Кыргызстандагы бир улуттун өкүлдөрүнө карата жаман сөздөрдү айтып, улуттар аралык кастыкты козуткан. Ал видео боюнча экспертиза дайындалып, анын сөздөрүндө улуттар аралык кастыкты козутуунун белгилери бар деген жыйынтык чыккан. Бул факт боюнча кылмыш иши козголуп, Мотоев шектүү катары
кармалган. Ал убактылуу кармоочу жайга камакка алынды. Өзбекстанда уктап жаткан адамдын керебетинде пауэрбэнк жарылды. Ташкентте уктап жаткан адамдын керебетинде пауэрбэнк жарылып күйүп кетти. Бул тууралуу Өзбек ЖМКлар жазды. Маалыматка караганда окуя 28 октябрь күнү эртең менен саат 9:00 чамасында болгон. Бактыга жараша жабырлануучу өз убагында ойгонуп, өрттүн алдын алган. Пауэрбэнк өндүрүүчү компания келтирилген зыяндын ордун толтурууга даяр экенин билдирип, учурда компенсациянын шарты боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатат.